Буга чейин коомчулук тарабынан бир топ сын пикирлерге кабылып келген. Саламаттык сактоо министрлигинин иши боюнча бүгүн Республика Ата журт фракциясы жыйынга чогулушту. Алгач вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана саламаттык сактоо министри Космосбек Чолпонбаев бул тармактын учурдагы абалына байланыштуу баяндама жасаган соң жыйын суроо жооп менен уланды. Чуу дегенде эле эл өкүлү Үмбөталы Кыдыралиев жаңы министрдин келгенине 8 айдын жүзү болуп калса да, көзгө көрүнүктүү эч кандай иштер жүрбөй жатканын сынга алып, реформанын баш аты катары электрондоштуруу системасын киргизүү жагы кандай болуп жатканына кызыкты. Космосбек Сарыевич, чоң үмүт менен келгенсиз. Реформа кылыңыз депчи. Реформанын башына мен сизге подсказка айтайын деп айткам да. Мо электронный здравоохранение киргизиңиз. Кандай кыйын болбосунчу. Жосо сиз жанандай рутина иштечи, эртеден кечке чейин иштейт экенсиз, ондо барсак да кабинетте отурат экенсиз. Бирок сиздин ишиңиздин мааниси көрүнбөйт деп мен дайым айтам. Космосбек Сарыевич, сиз мага айтыңызчы конкретно. Кандай кадамдарды кылып атасыз? Сиз ушу киргизесизби электронный здравоохранение, же киргизбейсизби? Күчүңүз жетпейби? Муну мен эмес, бизде атайын центр электронный здравоохранение иштеп, ал жерде биздин балдар өзүнүн максатын жасап атат. Бул бир экинчи ушу программанын финансирөө. Космосбек Сарыевич, мындай так даана жооп берсеңиз, көп сөздүн кереги жок. Биз муну киргизебиз. Мен уже баштады. Киргизесизби? Киргизебиз. Мына жакын арада уже Бишкекте кээ бир элементтерди көрсөтө баштайбыз. Азыркы өкмөттүн ишин артка тарткан дал ушул саламаттык сактоо министрлиги болуп калды. Анткени жардам сурап ооруп келген бейтаптардын чөнтөгүнө карап, мамиле жасаган дарыгерлер. Бирок мындай жоосунсуз жоруктардын жоюлбай келиши депутатты нааразы кылды. Азыркы күндө бул бизнеске айланып кетти. Кээ бир врачтарга бул бизнес болуп калды, оорулардын абалы. Пациенттерге бул мындай акча табуу жолу болуп калды да. Айтып коет эмеспи, эгерде кайсы өлкөдө врач ачка калса, анда ошол жарандардын шору депчи. Биз ушундай абалга келип калдык. Анысы аз келгенсип көпчүлүк ооруканалардын эскилиги жетип, жакшы шарттарда каралбай келет. Алсак бейтаптар жаткан бөлмөлөрдүн тардыгы, тез жардам кызматына унаалардын жетишсиздиги сыяктуу толгон токой маселелер көп. Бир жагынан болсо, эмгеги сиңген дарыгерлер трайбализмге жол берип, жерлерге бөлүнүп келишет. Анын кесепетинен ооруканаларды да бөлүшүп алышып, ич ара өз саясаттары бар. Бизде Кыргызстанда медициналык профессор окумуштуулардын арасында трайбализм абдан өнүккөн деп ойлойм. Аны айтып кетсем, бизде бүгүнкү күндө ошондой трайбализм болуп аткан болсо, биз кантип илимпоздорду даярдайбыз? Бишкекте ооруканаларда аймактарга бөлүп алганда, мисалга айтып кетсем, 1-2 больницаны онкология ооруканаларды, көлдүктөрдүкү деп, 3-4, 6 чүй ооруканаларını таластыктардыкы деп бөлүп алышкан. Ал жерде 20 жылдан бери олтурушат. Жумушка киргендерди таластырып алат, же көлдүктөр башка жумушка албайт. Бул менден такталган информациялар. 20 жылдан бери бир эшиктин кармоочусун алмаштырбай, ошо отурган жетекчилер бар. Аларды кызматтан алыш керек. Мынан трайбализм тияка бияка бөлүндү деген жок андай. Эми профессорлар отуруп иштеп атса, алардын баягы жумуштан алып эме кылыш үчүн көйгөй маселе. Азыр кишини алып салыш, анын баары эле азыр туура эмес салсаңыз соттошот. Ошондой эле эл өкүлдөрү саламаттык сактоо министри кадр тандоодо бир топ алешимдиктерге жол берип жатканында сынга алды. Эч кандай конкурсу жок эле, тууган туюшкандарын өз жанына алып келип, жумуш менен камсыздап жатыптыр. Ал тургай кылмыш иши козголуп, соттон сотко сүйрөлүп жүргөн адамдарды да аталган тармактагы майлуу сүттүү кызматтарга даярдоого да жетишкен. Ишинде кемчилиги бар деп, иштен алынган, артынан чуусу куюлган, кесиби туура келбеген Нурлан Дүйшөналиев дегенди да бир отделге шайладыңыз. Акейси анын артынан иш козгоп атат бүгүнкү күндө. Дастан боюнча бул эч кандай иш козголгон эмес, ал козголсо да анын баары бүткөн. Бул баягы кезинде болгон эмелер, иштер болуптур. Мунун эгер эме болсо тастыктаган материалды берет. Дүйшөналиев Нурлан боюнча просто баягы иш козголду деген. Сиз булардын ордунда азыр өзүңүз буга чейин айтып кеттиңиз, биз жөндөн жөн жумуштан алып кое албайбыз. Сиз булардын ордундагыларды кантип жумуштан алып буларды алып келип койдуңуз анда? Кимди? Азыркы моолорду иштеп аткан балдарды. Угуп атабыз бардык нерсени. Биз сиздин бүгүнкү күндө саясаттарыңызды. Кадр маселеси боюнча жана ошондой эле башка маселелер боюнча. Сиз жаратан бери биз менен берип отурган адептер менен кайра спорлошуп атасыз.
Сиз биринчи очеретте өз күнөөңүздү өзүңүздүн мойнуңузга алып, анан ошону оңдогонго аракет кылсаңыз спорлош бул жерде. Ал эми эл өкүлү Мирлан Жээнчороев республика боюнча саламаттык сактоо тармагы канча адистикке муктаж болуп жатканына кызыкты. Бирок бул суроого министр так жооп бере алган жок. Ошондой эле акыркы жылдары Кыргызстандын аймагына эбегейсиз көлөмдө сапаты начар, натыйжалуулугу жок дары-дармектер кирип жатат. Мындан улам көчөлөрдүн баары фарма-маркетке толуп, өзүнчө бир ярмаркага айлангандай. Муну көпчүлүк дарыгерлер бизнес катары колдонуп, оорукананын тегереги ичи аптекаларга толгон. Өзүнүн пайдасын көздөгөн дарыгерлер натыйжасыз дары-дармектерди бейтаптарга жазып берип, алууга мажбурлап келишет. Бирок муну жөнгө салуу үчүн мыйзам долбоору да даярдалган экен. Жакын арада күчүнө кире турган болсо, жыйынтыгын берет дейт министр. Бул боюнча Космос Сексеевич менен жыйынтыгына дагы айтам, чабалдыгыңыз бар. Айтыңыз да, жалпы саясат болгон элге жеткиш керек да бул маалымат. Эгерде жумушуңуз бар, буга чейин жумуш болбосо, айтыш керек да. Жетиспейсизби? Сизди не менен аз биз тааныйбыз? 2 жип менен тааныйбыз Космос Сексеевичти. Эң арткы убакта. Мына жип интернетте ач, элден сура. Чолпонбаев Космоспектен ким десе, жана 2 жип нээси деп турат сураган. Сиз бул нерселерди айтпайсызбы? Айтсаңыз эле тыкылдап эле жана волейболдо эле топтор аткандай эле кайта айтып атасыз. Жалпы саясатты айтып бериңиз да. Саламаттык сактоо тармагында иш жүрбөй жаткандыктан депутаттар өкмөттү бул жакка көңүл буруп коюуга чакырды. Жыйындын соңунда эл өкүлдөрү чечим кабыл алып, министрге бир катар тапшырмаларды аткаруу үчүн убакыт дагы беришти. Эсиңиздерде болсо, буга чейин саламаттык сактоо министри Космоспек Чолпонбаев дүйнөлүк банктын акчасына $82,000 жол тандоо сатып алынгандыгы тууралуу маалымат коомчулукта кызуу талкууланган. Ошол кезде депутат Абдывахап Нурбаев да тармактын абалы оор болуп турган чакта министрдин мындай кымбат машине минип жүрүүгө моралдык акысы жок экендигин айтып чыккан. Бул саламаттык сактоо министрин күттүм эле бул суроону берейин деп. Бирок орун басары келиптир, берип койройт Эркин Маратовичке. Мына министр, саламаттык сактоо министри $82,000 жип машина алып минип жүрөт да. Анан фомусун жетекчиси 82 бул деген 6 миллион сомго жакын сом болот экен да. Анан бул дүйнөлүк банктын акчасын алып атат. Азыркы убакта ошол санитарлардын айлыгы 2.000 сом тегерек болотса, медайындардын айлыгы 6.000 сом тегерек болотса, кандай ошо моралдык ошо укугар ошо жолго барды дейм да министр. Мына кече маалымат чыкты. Бир жерде скорый машина жок, тез жардам машинасы. Врачтар өзүнүн жолуна көтөрүп алып келиптир. Ооруларды. Ошон үчүн Айда Камчыбековна, сиз протокол тапшырган десеңиз, эл аралык комитетке ушу грант караган. Буну карап, буну саттырып, аукцион менен тез жардам машинасын алсын. Ошол 2 жиптен сатыш керек. Силер эмнени кыйратып жүрдүңөр ошо жип мине тургандайчы? Уялбайсыңарбы өзүңөр делечи, уятты. Бул ошо келип атканда эле айтыш керек болчу министр. Бизде саламат сактоонун акыбалы оор болбосо мен уят жипте жүрө албайм депчи. Ошо кишинин моралдык укугу бар министр болуп иштегенчи. Мен сурамат элем Айда Камчыбек. Протокол тапшырып бердим, биз комитетте карайлы дагы. Муну өкмөткө айтып саттырып ордуна ошол тез жардам машина алыш керек. Ал эми кече күнү жогорку кеңештин жалпы жыйынында министрдин кымбат автоунаасы өкмөттүн гаражына киргизилгендиги да белгилүү болду. Буга айрым эл өкүлдөрү жерлерде тез жардам машинелери жетпей турган чакта эмнеге өкмөткө алынышы керек эле деген суроону да кабыргасынан койгон. У меня вопрос другой. Почему на сегодняшний день купленные зафоровские средства внедорожники 2018 года, на котором ездил министр, после того, как стало известно широкой общественности, теперь вдруг был передан в гараж аппарата правительства? Его теперь списали? Можно так назвать? Прошу дать протокольное поручение, почему до сегодняшнего дня не выяснены правоохранительными органами целесообразность и обоснованность покупки этих автомобилей. Почему министерство в целях рационального использования не выделило свои автомобили в регионы. Вообще я требую закрепить протокольным поручением, что необходимо проверить целевое эффективное использование грантовых средств и гуманитарной помощи в целом Министерстве здравоохранения за последние годы. Кто и когда в нашей стране вообще понесет ответственность за неэффективное использование грантовых средств? Поздороваюсь. Жок, 1 минут келе. Гаражында убактылуу турат, ал биздин баланста турат. Пока проект бүтпөйүнчө ал машина биздин баланста турат. Өзүнүн баягы Всемирный банктагы министрликтин өзүнүн обязательствосу бар. Ошону аткарабыз, анан мыйзам чегинде да анан чечебиз.
Буга чейин Бишкекте өткөн коопсуздук кеңешинде президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү санариптештирүү жагынан дал ушул саламаттык сактоо министринин иши чабал болуп жатканын айтып, сынга алган. Ең елдің наразылығы саламат сақтау болды. Мемлекеттік қызмет көрсету менен саламат сақтауда. Және мешітті салыстырып жатады. Енді бұл жерде реформа болуш керек. Мен өткенде баштадыңар. Мына Бишкек бойынша тура алдыңар. Мен аны колдойман, ашык айтайын, аны тура кыскарды. А бирок ошол менчик больницаларда акча жүгүрүп атат да. Мемлекеттик больницаларда. Ошол акча чыгып атат да. Меншік ақшада, меншік компанияларда, больницаларда кассаға шығып атса, а биздеки ақшалар ашыққа шықпай, ошол жердеки чөнтөгүнө чыгып атпайбы. Буну эми легалдаштырыш керек да. Ушуну легалдаштырсак, электрон форматы киргизсеңиз, медицина башкаруу системасында. Ошол акча өзү да чыгат ушул жака. Ошондо мамлекеттен да көп каражат кетпейт. Ошол каражат менен эле ошол мамлекеттик кызмат көрсөткөн кызматтарды ошо менен жасасак болот. Силер ошол легализацияны жасагыла. Муну ачык айтыш керек да. Ошол болбой атпайбы. Муну бардыгына билесиңер. Менчикте киргенде кассага төлөйт. Айлыктар бөлүштүрүп койгон, ошол боюнча кызмат көрсөтөт. А силерде киргенден баштап чыкканга чейин төлөйт, кассага төлөбөйт. Ошонун үчүн акча легализация болбой, баардыгын коррупциялап жатып калган баардыгы. Ошону тездетүү үчүн силер кайра мына эң артта калып атасыңар. Буну тездетиле. Мөөнөт кыска. Силер ойлоп ала жаңы келди деп. Жаңы эски карабайбыз азыр. Азыр мөөнөт коебуз. Ошонун ишин аткаргыла бардыңар тең. Камсыздоо фондундагы бүт караш керек барын тең. Айыртылып ачык эмес, прозрачный эмес. Кагаз менен отурушат ал жерде дагы. Эң мүмкүнчүлүк кыргызыш ошол медицина камсыздоо фонду электрон форматка өткөзгөнгө эң чоң мүмкүнчүлүк ошодо бар. Аларда колунда каражат бар. Кылса болот. Ателеп кылбай атышат. Жолдар Бузумов, Канимет Беримкулов, Next TV күндүн темасы үчүн.